Бул Казакстандын бүгүнкү кырдаалдагы геосаясий орду. Картаны карасаңар, эбегейсиз Россиянын ортосунда тең бөлүп турат. Тең бөлүп турат. Россия үчүн Казакстан стратегиялык маанилүү. Россия туш тарабынан душмандары кучап калды. Путин бир нече жыл мурун айтты. Ушундай айтты, эскертти. Эгер Россияны бөлүп жарып жоготобуз деп атасыңар, эгер Россия жок болсо, мен үчүн адамзат бир тиyin. Дүйнөнүн кереги жок. Өзүм менен кошо, Россия менен кошо барыңарды жарам. Бомба менен деп айткан. Булардын стратегиясы, доктринасы ушундай. Ошон үчүн мынакей НАТО босогомо келип калды. Украинаны НАТОга алган атасыңар деп, ал батышка, Европа менен Америкага ультиматум койду. Токтотосуңар, мен керек болсо согуш кылам деди. Ушинтип айтты. Военно-технический ответ берем деди да. Керек болсо согуш кылам деди. Аскеринин бир бөлүгүн жыйнап Украина жакка алып барып коюп койду. Эме элестет. Орустар батыштан коркунуч келет экен деп аякты күтүп турса согушам деп. Бир түндө тарс этип бомба коросунан жарылды. Казакстанды ким жарганын казак бийлиги да, орустар да, биз да билбей калдык. Бул бир күндө 4-нөн 5-ине караган Үчүнчү күч болушу мүмкүн бе? Вот жарылды. Анан кийин мына сенин реакцияң. Башка бирөө болушу мүмкүн үчүнчү күч деп. Баары ошентип ойлоду. Муну үчүнчү күч пайдаланып кетиши, болбосо да үчүнчү күч пайдаланып кетиши мүмкүн деди. Сириядан, Апкаткадан өтүп согушуп келген адамдар эң көбү Казакстанда. Билесиң, казактар үй бүлөсү менен барып согушуп келгендер да. Эгер 1-2 жума тартипсиздик болсо, бүт түркчө сүйлөгөн, орусча сүйлөгөн, Сириядан, Ирактан, Ливиядан, Апкаткадан өткөндөрдүн баары берге келип согуш чыгып кетиши мүмкүн. Баары ушинтип ойлоду. Биринчи кезекте орустар ойлоду. Америка бар деп душман. Бомбаны бизи күтпөгөн жактан короодон жарды. Деди дагы. Ошон үчүн анын реакциясы жанагындай болду. ОДКБ уставында каралбаса дагы Казакстанга аскерлерди киргизебиз. Казактар өзү эптей албай калды деди да. Ошондуктан бул чечим Россия мамлекетинин бүтүндүгүн сактап калыш, ошол маселеде Казакстандын геосаясий ордунан улам болуп жатат. Ал эми Кыргызстан эң четтеги бурчтагы кичинекей өлкө болгон үчүн бизде анчалык кызыктуу биз Россияга биздин бар жок экенибиз мындай коркунуч туудурбагандыгыбыз үчүн мындай реакция алар жасашкан эмес.